Бүгүн 19 ноябрь 2020 жыл Жайыл ата коомунун офисине Панчалов районунун орталык айылынан Осмонов Зарылбек байке өзүнүн жаңы китебин бизге Жайыл ата коомуна Жайыл Батырдын музей китепканасына келип тапшырам деп турган кезде мен Зарылбек Осмон уулу Панчалов районунун орталык айылынан болом. Жакында өсүм чыгармачылыкка жакын кишимин могу экинчи китебимде өмүрүмдөн өскөндөр деген темада жакында чыкты эле. Ошону Жайыл Батыр бабабыздын музейине жана музейдин директори болуп иштеп аткан Асанкулова Бекбүүгө тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Жана ошон үчүн китебимди ала келип, азыр тапшырган жатам. Ушуну эми музейиңерге коюп коесуңарбы, алып эстеликке сактап койгула. Рахмат. Өмүрүмдөн өскөн мынакей 20 жылы жаңы чыгыптыр. Мынакей бул жакка болсо өзүнүн автограф менен коюп атат. Бул жерде дагы Жайыл Батыр жөнүндө жазылган булар бар экен, Кожомкул балбан жөнүндө. Анан бул китеп жөнүндө дагы кийинче өзүнчө интервью беребиз. Сизге рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бизге ушундай кийинки убактарда жакшы байкелер, эжелер жаңы чыккан китептерин бизге Жайыл Батырдын биздин китепканабызга тапшырып эстеликке коюп атат. Сиздерге ден соолук каалайбыз. Заманыбыз тынч болсун, бар болуңуздар. Рахмат. Сизге да рахмат.